Урматтуу Үмүт ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Жоробекова Гүлнара жана кызы Эркинбаева Гүлбарчын жардамга муктаж. Бул видео менен бөлүшүп, берүүбүзгө кайрылган каарманыбыздын айтымына караганда, алар Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Мырзаке айылынын тургундары. Батирде турушат. Апасы 4000 сом өлчөмүндө пенсия алат. Кызы психикалык жактан жабыркаган. Жардам берүүнү каалагандар 0777 56 31 87 номуруна байланышсаңыздар болот. Урматтуу кыргызстандыктар, эгер ушул видеону көрүп же угуп жатсаңыздар, сиздерден сураныч. Бул келинчектин жесир бир баласы бар экен, иш жерде иштебейт экен, орукчан апасы бар экен. Бир жерге иштейин десе иш деле жок, үй да жок, жай да жок. Кыйынчылык эле жашоодо экен. Эгер аттуу баштуу ушу мындай көрүп турсаңар, каражаттардан жардам берсеңиздер болот. Сиздерден сураныч. Апасы да бут орукчал, 4000 сом пенсия алат экен, ол ошонусу менен жашашат экен. Бир баласы бар, иш жерде иши жок. Эгер жардам берсеңиздер, кайрылып койсоңуздар болот. Жашаган жерлери Ош шаарында экен, ол да өздөрүнүн үйү эмес. Ушундай кыйынчылык квартирада экен азыр. Ошо сиздерден сураныштар. Көрсөңүздөр болот, иштейин десе эч кандай иши да жок, шарты дагы жок болуп турат экен. Анын үстүнө баягы турмуш шартка байланыштуу дагы психический кичине неме начар, слабый немелери, ден соолугу. Баласы окууга барыш керек экен, азыр алигиче мектепке барбаптыр. Азыр 2-класс окуш керек экен, мектепке жибере элекмин. Ар жерде жүргөн шартка байланыштуу дейт. Эгер көрүп турсаңыздар, жардам берсеңиздер болот, сураныч. Хотя бы финансы жагынан тамак аш, кийим кече дегендей дагы. Алла ыраазы болсун, сиздерге көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Ош облусунун Нурматов көчөсүндө жайгашкан газ менен толтурган жайга нааразычылык менен кайрылган көрүүчүлөрүбүздүн саны арбыды. Алар ден соолуктарына зыян келип жаткандыктарын айтышат. Бул жердеги заправка, газовый заправка. Үйдөн уже эсептей турган болсок, 20 метр эле зорго чыгат экен аралыгы. Бул заправканын өтө чоң коркунучу бар. Ким билет, ким кепилдик берет буга, балким жарылып кетиши мүмкүн, же дагы башка болушу мүмкүн. Ушу мэрияга кайрылайлы дедик эле, ушуну өтүнүч менен айткым атекеге. Ушул эле нарагында 100 метр наракта турган эптеп тиргилигин көрүп картошка сатып аткандардын картошкасын алдыргыча ушу заправканы алдырып койсоңуз, анын зыяны деле тийбейт. Андан элдер барып жакыныраак болот. Чын базарга түшкүчө ошону алып алган жакшы болот. Ама бул заправка коркунучтуу дагы, анан зыяндуу да болуп атат. Бул жерде канча адам, жаш балдар бар мына жерде канча деген. Алар ууланышы мүмкүн чыккан жытына. Жөн эле уланып эле кала бербей, балким бул азыр жарылып кетиши мүмкүн. Мындай нерсеге ишенич жок. Буга чейин да болгон, бизде болбосо, Ошто болбосо, Бишкекте болгон. Качан кеч болуп калып, анан кийин биз ушинттик эле дегендин ордуна ушунун алдын ала алып койгон жакшы болчу. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, сизге деле мына мэрияга деле 200-300 метр аралык эле турат экен. Келип өзүңүз карап, өзүңүз көз алдыңыздан өткөзүп, анан чынында кандай кооптуу, коопсуз эмеспи, ошону билип туруп алып, мындай элдин дагы бир жакшы нерсесин каратсаңар болот эле. Ошо
Bunun birinci ziyаны şu жытына элдер уланат. Экинчиси күндө риск менен жашайбыз. Күндө риск менен жашашат. Азыр мындан ары бери өткөн адамдар деле коркуп өтөт бул жерден. Бензин болса дагы майлы, газ экен чынбайды. Газды кандай коркунуч турат, кандай нерселер турат, баарыбызга эле белгилүү болуш керек. Так что улуу урматтуу мэр, сизден сураныч, өтүнүч, ушуну карап койсоңуз. Кезектеги видеону жиберген көрүүчүбүз борборубуздагы гипермаркеттердин биринен сатып алган куруттун ичинен жип чыкканын айтат. Добрый вечер. Купил курут для детей. Хотел побаловать 31 декабря. И вот что мы нашли. Эти были уже готовые. Я взял просто для детей. Вот, смотрите. Где-то сушили, наверное, да, китайские мешки. Вот это одно. Вот, смотрите, вот здесь. Где это? Вот видите, волосы торчат там. Вот по центру сделаю, чтобы видно было. Видите, вот так. Вот. Вот, будьте осторожны, просто неприятно так, вот какой-то этот. Ну, если увидите вот такие круто, не берите просто. Бишкек шаарындагы Токтогул жана Москва көчөлөрүнүн ортосунда жайгашкан Разаков 33-1 дарегиндеги муна токтотуучу жай канчалык мыйзамга туура келерин айтып кайрылган көрүүчүбүз кезектеги видеону жиберген. Ал жердеги күзөтчүлөр жеке менчик экендигин айтып эч кимди жоготпойт. Каарманыбыз ал жерде убагында дарактар кыйылганын байкаганын айтып, тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнөт. Шаар ичинде бардык айнектери толугу менен караңгылатылган унаалар көп жүргөнүн айткан көрүүчүлөрүбүз төмөнкү видеону жиберишкен. Алар мындай көрүнүштөр көзөмөлгө алынышын суранышат. 70-0. Машина тонированная. Эскалайт 70-07 БС. Бишкектеги 120-номердеги балдар үйүндө балдар эч нерсеси жок союк тамак ичишүүдө. Бул жака байма-бай азык-түлүктөр жөнөтүлгөнү менен көзөмөлгө алынбай келет. Мэриянын мамлекеттик сатып алуулар бөлүмүнө кайрылышканда декабрь айынан бери 120 жана 140 номердеги балдар үйлөрү эт азыктары менен камсыз боло электерин айтышкан. Анткени камсыздоочулар тендерге катышкан эмес. Видео менен бөлүшкөн каарманыбыз мындай көрүнүштөр көзөмөлгө алынышын өтүнөт. Ни картошки, ни морковки, ничего. Одна вода.